Урматтуу бийлик өкүлдөрү, биз сиздерден суранабыз. Мына түнкү саат 2 болуп атат. Мынандай башталып атат. Ушундай баяндай шум бизге жашоого вообще мүмкүн эмес. Ушуну мэрия, урматтуу мэр, ушул полуфабрикат ушул жерден көчүрүп бериңиздер бизге. Бул жерге бизге вообще болбойт. Жашоого вообще болбой калды. Ана ушул нерселердин баардыгын эртең мененки саат 7ге чейин угабыз. Ушундай тарса турс баяндай. Ошон үчүн сиздерден суранабыз. Ушул нерсеге бир чара көрүңүздөр. Мен ушул 4-микрорайондун мына 50-домдун жашоочусу Турганбаев Орманали. Эми булар бизге биринчиден өтө эле баяндай жашаганга өтө мындай эме болуп атат. Биздин баягы түнү келишип машиналары менен баяндай ушу глобустун эмеси ушу мына ушу шаар боюнча глобустун полуфабрикаттары ушу жерде жасалат да. Бул өзү 2 этаждан турат. Мына үстүнкү этажы алсында подвал бар ушундай. Ана ушул жерден чыккан баягы полуфабрикат, торт, нан, майда чүйдө бардык самсы, манты, санты бардыгы ушул жерден чыгат. Ошолордун бардыгын ушул жерден кайра түнү булар жүктөп кетишет. Күндүзү жүктөбөйт. Түнү саат 12ден кийин булардын эмеси башталат иши. Ошондо бизге аябай эле ыңгайсыздык жаратат. Күнү саат качка чейин иштейт? Эртең мененки саат 7ге чейин иштейт. Эртең мененки саат 7ге чейин уйку жок. Себеби булардын машиналары бүт бардыгы дизель машиналар да. Ушундай карылдап келет. Бир келгенде 4төн 5тен машина келет. Азыр мына көрсөтөбүз. Анан келгенде булар эмелерди баяндай. Мына эмелерди угуп атасыздар эмелерди. Баяндай. Бул деген бул мына ушул жерде иштеген эмелердин эмелери. Вытяжкалары, кондиционерлерин бүт ушул жака каратып чыгарган да. Мына домун жака каратып. Анан булардыкы ушундай эми катык иштейт. Бул жерде түнү уктаганга невозможно. Эми биздин жаш балдарыбыз бар. Ошолор вообще мындайча айтканда жайдын күнү терезени ачып жата албайсың вообще. Эми жайдын күнү терезени ачып жатпашка да болбойт экен да. Ошого бул жерде вообще өзү эми баягы шаардын эмеси боюнча бул жерге мындай промышленный ишкана турушу мүмкүн эмес. Бул деген 4-микрорайон. Мына ошо 4-микрорайондо мурунку эски Айдын көл деген магазин болгон да. Ошол Айдын көлдү булар ошо кийин сатып алып народный болгон. Народный баягы революцияда 2 жолу тонолду. Ошол 2 жолу тонолгондон кийин булар ушундай полуфабрикат чыгара турган эмеге айландырды. Глобус ошо сатып алыпты окшойт да. Анан ошо полуфабрикат чыгара турган ушундай бир цехке айландырды булар. Эми бул цех эмес, бул жерде промышленный. Бул жерде 300-400дөн адам 400дөн ашык адам иштейт. Булар эксмен менен иштешет күнү түнү. Бирок им менен ташыгандары түнү ташыйт булар. Түнкү саат 12ден кийин. Себеби түнү ташып алып барып эмелерге коет, эртең менен сатыкка чыгарышат да булар. Анан кайра күнүгө ушундай. Майрам күндөрү болсо вообще баяндай эме сайын, мүнөт сайын машина келип турат. Анан бул жерде машиналарга жүктөгөндө дагы өзүңүздөр азыр угасыздар. Жөн жүктөбөйт да, баягы эме телешке калып келип жүктөйт. Ушундай бир таңкылдатып, туңкулдатып туруп жүктөшөт. Вообще баяндай уйку деген жок бизде. Бул биз 5-6 жылдан бери кайрылып атабыз. Мэрияга кайрылдык, акимиятка кайрылдык. Мына кече мен 3 күн 18-inde түнү саат 2'de туруп келип, эмени чакырып, 102'ge чалып, бу жерде баягы шофёрлор сигнал басып, бири-бирине кыйкырып, мына кайда, буяка бур деген ушундай бир баяндай шум болуп кеткенден чыгып келип ана заявление жазгам. Октябрьский ровдуга барып, ошол жерден заявление жаздым. Эми азыр мен заявлением карай элек. Азыр мына воскресенье болчу, суббота күнү жаздым мен. Ал күнү эртеси воскресенье болуп калды, ошо менен азыр мына. Заявление эмне деп жаздыңыз? Көчүркесин депби? Жок, ондай деп жазган жок. Бизге ушундай жашоого тынчтык бербей атат. Шуну биз эми
Андай бул жерде Талабыңыздар кандай болот? эми биздин талап бул жерде мындай ишкана иштегенге мүмкүн эмес. Бул спальный район Бишкектеги. 4-кичи район деген бул спальный район да. Бул жерде эч кандай мындай эме промышленный эме булар деген промышленный зонада болуш керек өзүнчө. Шаардын четинде. Шаардын четинде өзүнчө бир промышленный эмелерде булар ушунча пайда таап атат. Ошол жерге эмдиги чекти мына 10 жыл болду булардын иштегенине. Эмдиги жерге ошол жерге ошондой бир промышленный зоналарга ушундай бир эме ачса болмок. Эмдиги чектичи. Цех салып ушундай. Жерде иштешине биз каршыбыз. Булар мына жакта подвалына кире турган жол бар, бирок ошол жактан киришпейт машиналары. Именно ошо мына домду айланып келип туруп, ошо домдун маңдайына келип жүктөшөт. Ошол жакты көргөн Көрсө ошол жакта көрсөтсөк болот. Эми мыналарды мына иштегенин караңыздар мына. Мынандай ушундай бир звук менен түнү бардыгы тынчтанганда бул аябай катык угулуп атат да азыр. Ушу мына 50-нчы дом жакта карап турган бир кондиционери булчу. Булардын бир кондиционери ушул. Мына 34 аны карап тургандарды көрдүңүздөр. Ал жерде бир 11 кондиционер иштеп атат вытяжкалары менен. А мына биз жактагы мына жерде да бир кондиционери бар. Булардын. Бул 50-нчы домду карап турат. И мына жерде да мына булардын вентиляциялары бар. Мына ушул жакта дагы. Ошол домдун эмесин карап турат, коросу. Коросунда карап турбайт, домдун коросунда турат. Бул болсо мына 50-нчы домдун балконун карап турат да бул. Балконунун алдында мына. Мына ушундай машиналар келет бул жерге. Мына 2-2ден токтойт мына жагынанчы. Анан мына жүктөп азыр булар оталгандарында көрөсүздөр азыр. 2 машина, 3 машина бул жерге 4 машина, 5 машина токтоп турат. Бир токтогондочу. Баа ушундай келип анан ызычуу болушат. Мына кайда, бу кайда сигнал беришет. Бу жака кач, аяка кач депчи. Мына ошондо мына жер түндөсү. Азыр мына түнкү саат 1-ден 1:30 болду. Мына булардын жумушу башталды азыр. Мына экөө келди. Эми мына жактан азыр келе баштайт. Биздин 50-нчы домду аралап, мына биздин дагы короо да өзү тар. Ошол жерден постоянно ушулар баягындай ызычуу мына жерге келип токтошот. Булардын мындай экинчи этажда мына ушу жүктөй турган мындай өздөрүнүн эмесин куруп алышкан. Мындайчы. Анан бул жерге келип тартып жүктөгөндө жаңа звуктар жана тарс эме темирге тийген эмелер чыгат да. Үндөр. Бул жерде жашаганга вообще мына жерде балдар, балачык мына 6А. Бул 6А. Бул 50-нчы дом. Мына маңдайында турган бул 6А. 4-нчы микрорайон дом 6А. 6А дом. Бул 50-нчы дом. А бул болсо 34-нчы дом. Жаңы 30А. 30А ар жагында турган 9 этаж. Булардын эмелер баягы бүт вытяжкалар чыгып турган жак ошол жак. А биз жака болсо булар жандай. Ел. Ал 34/1. Ана. Ушундай мына жүктөшөт мындайчы. Ушундай болуп жүктөшөт буларчы. Азыр түнкү саат 1-ден 30 канча бүтөт. 30 канча бүтөт? 1:30 болду да, мына 1:30да келип, ушундай мына жумуш арада башталды. Булар өзүнүн ишин жумушун кылып атат да. Эми бул балдарга претензия жок. Бул балдар өздөрүнүн жумушун кылып атат. Бирок бул жерде баягы темирге тийип эме кылып атат. Ана бакырган көрүнөдө баягы ушундай күн кам ушундай. Короче, эртең менен саат 7-ге чейин ушундай болот. Ызычуу. Эртең менен 7-де токтойт булардын иши. Түнү баштайт. Саат 12-ден өткөндөн баштайт жүктөп. Биздин балкон как раз ушул жакта карап турат. 50-нчы домдун балконучу. Ушу балкондон ушу жерге чейин көп болсо бир 20 метр. Төрүздөн алышка адам иштейт бул жерде.
Бұл şu emesinde. Где-то азыр 150 адам 3 менен Екісі менен иштешет. Ана мына жерде мына азыр да бир машинасы келип токтойт жерге. Эки машина постоянно катар келип токтойт. машина келип токтойт. Булар мына машиналары. Бул машиналардын бардыгы дизель. Баягында жымылдап келбейт. Баягы гар деп келишет. Анан şu менен азыр мына биз өткөндө биз эмеге кайрылганбыз, Акчаевск ровдуга. Эми Кудай буйрса эртең мэрияга кайрылабыз. Анан эгер мэриядан бир чечим болбосо анда биз президенттин өзүнө кайрылабыз. Азыр мына 6-А домдо, 50-дом, 30-дом, короче бизде эме жок. 3 домдо. Тынччылык жок. Мына жүктөгөндөрүн көрдүңүздөр. Жандай дарылдатып келип жүктөшөт. Буларга бая булар эми күндүз уктайт да. Түн исменге чыгышат. Сотко бердиңиздер буга чейин? Биз 5-6 жылдан бери кайрылып келатабыз. Мэрияга кайрылдык, Акчаевск акимиятка кайрылдык. Биздин немелерибизди болду андай мындай сотко беребиз. Азыр булар мындай да, биз кайрылганда булар кичине тынчып калат. Баяндайчы. Ана буларда шоферлор алмашат да, кайра. Мына иштегендер алмашат. Булар өздөрү айтса керек баягы эмесиндечи, өздөрүнүн баягы эмелеринде. Мындай эмегилла сигнал бербегиле, музыка койбогула деп айтат болуш керек. Булар баягы келгенде биринчи ошону эме болгондон кийин тынчыраак, бир аз тынчыраак болуп калат. Анан кийин жаңы шоферлор келсе, жаңы ишчилер келсе, же кайра баштайт азыр. Biz ötkende 18 günü mına uşul жерде аябай ызычуу болгондо мен түнкү саат 2:30 чыгып, буларга келип өздөрүнө айттым, мына шоферлорго дагычы. Андан кийин болбогондо эме чакырдым, 102-ни чакырдым. 102 келип, алар барып заявление жазыңыз деди, заявление жаздым барып. Эмне талкалашат? Бул жүктөдү кетти. Бул жүктөдү азыр мына ушун тарылдап кетти. Нам вот жителям вот не дает вот это спать, блин. Так потише стараюсь. Не, вы стараетесь, но нам все равно слышно же, правильно? Наша вина в чем? Не, Николай вас не винит же. Мы же вас не виним же, правильно? Мы снимаем просто. Вот такой шум. Правильно? Правильно. У вас альтернативный тоже есть вот этот, правильно? Оттуда можете. А вы здесь, постоянно здесь грузите. Вечером нам надо спать. Вот сейчас вот пришел, и он будет здесь тоже парковать, правильно? Мы вас вот, вообще, вот, у нас претензий нет. Вот такой вот. У нас дети есть, например. Воняет соляркой. Правильно? Ну, правильно. Вашим руководством наша претензия, что такой организация не должен на спальных районах, правильно? Должен вот на это, за городом, где вот промышленная зона должен быть. А здесь не маленький же, 400 человек работает здесь, больше 400 человек. И у вас до 7 вообще вот здесь машины не останавливаются. Вечером 12, после 12 начинаете, и вот начинается это шум-гам до 7. Потому что у меня постоянно, я вот фиксирую здесь. До 7 вообще нет вот это. Не можем спать. Вот когда здесь тоже вот такой, блин,
Ребята это молодые же, правильно? Они тоже иногда кричат, когда грузит вот эта тележка. Вообще вот это, мы уже вам вообще претензий не имеем. Вы же рабочий, правильно? Водитель. Водитель уже. А нам вот, ваше руководство, мы вот обращались, короче. Ну это вам надо днем байки туда к ним. Не, мы же вечером снимаем. Вот, надо доказать, правильно? Нам же доказать надо, что машина ездит. Например, сейчас сколько время? Уже 2 часа, да, уже ночь? Ну, уже почти 2 часов. Вот. Поэтому, как тебя зовут? Руфат. Урмат? Руфат. Руфат. Руфат, мы вот вам вообще вот это, наш это, мы же вот просто нам вообще спать не дает. Знаешь, да? Мы же вот, сколько метров балкон? 20 метров будет? Не знаю. Ну, 20 метров будет, да, это по прямому. И сразу вот нам. Здесь вот, когда сильнее вот закроешь дверь, сразу слышно. Вот сейчас открыл, я слышу, например. У нас дети есть. Иногда дети болеют. Баке, мы здесь что сделаем? Мы Не. просто сотрудники, мы же ничего не сделаем, правильно? не, просто я тебе объясняю. Он тоже спрашивает у меня, почему вы снимаете. Мы почему снимаем, мы объясняем. Правильно? Урматтуу бийлик өкүлдөрү, биз сиздерден суранабыз. Мына түнкү саат 2 болуп атат. Мынандай башталып атат. Ушундай баягындай шум бизге жашоого вообще мүмкүн эмес. Ушуну мэрия, урматтуу мэр, ушул полуфабрикат ушул жерден көчүрүп бериңиздер бизге. Бул жерге бизге вообще болбойт. Жашоого вообще болбой калды. Ана ушул нерселердин баардыгын эртең мененки саат 7ге чейин угабыз. Ушундай тарса турс баягындай. Ошон үчүн сиздерден суранабыз. Ушул нерсеге бир чара көрүңүздөр.